Кирпик бул көздүн үстүңкү жана ылдый жагындагы төкчөлөр. Анатомиялык жактан кирпик көзөктөн жана түбү пияз сыяктуу форма менен аяктаган тамырдан турат. Кирпиктин тамыры жана пиязчасы кабактын фолликулалында, анын четинен 2 мм тереңдикте жайгашкан. Кирпиктин сабы 3 катмардан турат. Биринчиси кератин жана башка белокторду камтыган чачтын өзөгү же негизи. Экинчи катмар кортикалдуу, ал чачтын тыгыздыгы үчүн жооптуу жана кирпиктердин жалпы көлөмүнүн болжол менен 90% түзөт. Үчүнчү катмар кирпикти жаап, сырткы таасирлерден коргогон кутикула. Үстүңкү кабак астыңкыга 50-150 даана караганда дээрлик 2 эсе көп, 150-200 даана кирпикке ээ. Үстүңкү кабактын кирпиктеринин узундугу болжол менен 10 мм, ал эми астыңкы кабактын узундугу 7 мм. Бир кирпиктин өмүрү 100-150 күн, ал эми анын өсүшүнө пиязча жооптуу. Кирпиктердин негизги милдети көздү бөтөн заттардан, чаң таштанды, майда курт кумурскалардан коргоо. Кирпиктин узартуу учурунда алардын коргоочу функциясына таасир тийгизбеши маанилүү. Адамдын өмүр бою табигый түрдө түшкөн кирпиктердин баарын бир сызыкка салсаң, анын узундугу 30 метрге жетет. Адаттан тыш узун кирпиктер гормоналдык дисбалансты, кээ бир гормондордун иштелип чыгышынын көбөйүп кеткенин көрсөтүшү мүмкүн. Кээ бир дарыларды ичүү чачтын, анын ичинде кирпиктердин өсүшүн жайлатат. Тизмеге ибупрофен, аспирин, парацетамол сыяктуу кеңири таралган дарылар кирет. Эркектердин кирпиктери аялдарга караганда узун, ак чачтуу адамдарда брюнеткаларга караганда кыскараак. Эң калың жана катуу кирпиктердин ээлери монголоид расасынын өкүлдөрү. Европалыктар эң ички кирпиктерге ээ. Кирпиктерди кесип салганда кайра чыкпайт деген жаңылыштык. Жаңыртуу 5 айдын ичинде ишке ашат. Ошондуктан бул мезгилдин ичинде жаңы толук кандуу кирпиктердин өсүшүнө убакыт болот. Климат кирпиктердин калыңдыгына жана тыгыздыгына таасирин тийгизет. Канчалык ысык болсо, кирпиктер ошончолук калың жана узун өсөт. Бул алардын көздү ультрафиолет нурларынан коргоо функциясына байланыштуу. Гиннестер рекорддор китебине дүйнөдөгү эң узун кирпиктин рекорду Индиянын Месок провинциясынын Бхутараф Мавиге таандык. Рекордду каттоо учурунда ал киши 52 жашта болгон. Анын кирпиктери ар дайым укмуштуудай узун болгон. 4,7 сантиметрге жеткен. Басканда алар астыңкы эринге чейин түшкөн. Ошол эле учурда Бхута кирпиктердин өсүшү үчүн эч кандай каражаттарды колдонбогонун, тескерисинче алардын укмуштуудай узундугу көп ыңгайсыздыктарды жана баарлашууда кыйынчылыктарды жаратканын айтат. Жаныбарлардын ичинен төө эң узун жана эң калың кирпикти алып жүрүүчү болуп эсептелет. Ал эми мышык породаларынын көбүндө кирпиктери такыр жок. Кирпик сүт эмүүчүлөрдө гана эмес, канаттуулардын кээ бир түрлөрүндө да бар. Алар эволюциялык өзгөрүүлөргө учураган төктүү канат болуп саналат. Мындай кирпиктер керик куштардын, төө куштардын жана канаттуулардын кээ бир түрлөрүнүн көздөрүн кооздоп турат. Төө куштун кирпиктери көркөм щеткаларды жасоо үчүн колдонулат. Тилекке каршы алардын өндүрүшү бул канаттуулардын массалык кырылышына себеп болгон. Планетадагы адамдардын баары эле калың жана узун жарашыктуу ийилген кирпиктерди аялдык, назиктик жана суулук жана байланыштырбайт. Танзаниянын түндүгүндөгү Хадза урусу байыркы Татланип элине ишенишет. Алардын денесине түктүн жоктугу менен айырмаланган. Бул Хадзадагы аялдык суулук идеалдарына таасирин тийгизген. Ошондуктан Хадза аялдары ушул күнгө чейин суулук үчүн кирпиктерин кырып келишет. Сырткы келбеттин өзгөчөлүктөрүн адамдын ички сапаттары, кулк мүнөзү менен байланыштырган физиогномия методдору суюк жана ички кирпиктерди куулук менен ачуунун белгиси деп эсептешет. Буга байланыштуу көбүнчө кара санатайлардын жана жолу жоктордун ролун ойноо үчүн сейрек кирпиктерди бар актерлор тандалып алынат же ошого ылайыктуу макияж жасалат. Биз денедеги эң ылдам булчуңдун аркасында көзүбүздү ирмейбиз. Бир секунданын ичинде адам 5 жолу көзүн ирмегенге үлгүрөт. Орточо алганда биз кирпиктерибизди мүнөтүнө 25-30 жолу ирмейбиз. Бирок компьютерде же супермаркетте үчүн кирпик кирмебей карап отурган кароочуларда бул сан мүнөтүнө 14 чейин төмөндөшү мүмкүн. Биз ойгон убактыбыздын 10% гана жакынын көзүн ирмелүүгө жумшайбыз. Ошентип биз күнүнө 24-29 миң жолу, айына 700дөн 900 миңге чейин, жылына 8ден 11 миллион жолуга чейин кирпик ирмейбиз.